Ажекелер этият болгула. Азыркы учурда порно тасмага түшүп калуу бир жыбайды там бастыдан эрте болуп кетерин эскерте кетели. Илгери кадимки Өмүрбек Текебаев өзүнүн порно тасмасы менен журтка даңаза болгонун эмгече унута элекпиз. Аны да артынан аңдып жүргөндөр кылтакка илип мазза кылышкан. Ошол сексти өлө тарткычтар ушул тапта деле өз кесибин өркүндөтүп жүргөнү калп эмес. Анткени алар оригиналдуу талантынын амири менен оокатын жасоого куштар. Ток этерин айтканда ар бир чыгармасы чоң акча менен өлчөнөт. Ал эми каражат табуунун амалы түркөн, кокустуктарга туш кылаары белгилүү. Мындай тасманын каарманы катары дагы бир эпчил жазмакер таанылган. Ошондуктан Адикең азыр алыстан жерге бизди шыкаалап, эски өткөн күндөрүнө кусап алып жүргөн кези. Дагы бир кызык порно тасма жарк эткен. Ошол кездеги Кыргызстандын муфтии Эгембердиевдин түнкү аракети кыраатына келтире тартылгандыктан ал кызматын тез арада тапшырып, сызган бойдон кеткен. Ошондон бери коомчулукка таанымал дин кызматкерлери боюнча мындай маалымат жок эле. Тилекке каршы Чубак ажынында порносу бар экендиги тууралуу кабар кетти. Негизи ушинтип элди дүрбөтүп коюп, андан кийин даректүү тасмаларды кон берчү адат калыптанган. Жел жүрдүбү, демек шыбышы сөзсүз болоорун деле тана албайбыз. Ал тургай мунун демин сезип калган ажеке айла жоктон элге экинчи аял алгандыгын билдирүүгө мажбур болду деген божомол бар. Анын үстүнө ал гүленчи катары белгилүү эмеспи? Демек ушундай болушунан шек саноого деле болбостур деген ой башка кылтый түшөт. Эй элди апак жашоого үндөгөн ажекелер, өзүңөр да мындан кийин сак болгула, болбосо порно тасмага түшүп каласыңар. Булак ачык сөз.